Андан соң периштелер ыймандууларды чакырышат. Аларды кудуреттүү зат Алланын алдына алып келишет. Хадисте айтылышынча Субхана ва Тааля аларды жакыныраак келгиле деп айтат. Ал айтат: "Бендем жакыныраак келчи." Кээ бирки кулдарына Алла жакыныраак кел деп айтат. Ал бенди жакындап жана жакындап келе берет, үстүнө бир нур капталмайынча. Ага хиджаб жабылып, аны менен Алланын ортосунда перде болот. Ал башкача перде болот. Аларды эч бир периште көрбөйт да укпайт. Экөө жалгыз болот. Алла ага айтат: "Биз баарыбыз билебиз, Алла сүйлөйт. Ал өзү аяттарда, хадистерде айтып кетет. Бирок ал кантип сүйлөшүнү биз билбейбиз. Ал өзү билет. Ага эч бир зат окшобойт. Ал бар жокту угуучу, көрүүчү зат. Ал сүйлөйт, бирок кандай сүйлөйт, кандай көрөт, кандай угат, аны биз билбейбиз. Ал өзү билет, биз аны жөн эле кабыл кылабыз." Алла ага айтат: "Бендем, китебиңди карачы." Анда пенде өзүнүн күнөөлөрүн көрөт. Алла андан сурайт: "Ушул күнөөлөрдү кылып жатканыңда билбедиң белең, мен көргүүчү затмын? Билбедиң белең ушул күндүн келишини? Билбедиң белең ушул сурактын болушуну?" Ошондо бенде айтат: "Роббим, билгенмин. Анда эмнеге кылдың?" деп сурайт Алла. "О Роббим, андан көрө тозок отуна таштап жиберсеңиз, сиздин алдыңызда ушул күнөө менен турганча." Андан соң Алла анын кийинки күнөөсүн көрөт. Бул күнөөсү алдыңкыдан да оор болот. Алла башка күнөөлөрүнө карай берет, алар бириден бири оор болот. Бечара ыймандуу тизесине жыгылып: "О Роббим, акыр акыбетте дозокко түшөт экенмин да. Менин сооп иштерим кабыл кылынбаптыр да, күнөөлөрүмдүн көптүгүнөн." Пенде тозокко киришине ишенип калганда, анда Алла айтат: "О бендем, ушуларды жашооңдо сыр сактап жүргөн белең?" Ал айтат: "Ооба." Алла сурайт: "Эмне үчүн?" "Себеби мен өз күнөөлөрүмдөн уялганмын, Роббим." Алла сурайт: "Билбедиң белең, мен да башкалардан сенин сырыңды сактаганымды? Мен да сырыңды ачпадым, ал сага болгон ырайымым эле. Албетте бүгүн да сырыңды сактап каламын." Муслимден келген башка бир хадисте айтылат: "Сен мусулман бир тууганыңдын сырын сактап калгансың, бүгүн мен да сенин сырыңды сактап каламын." Китептин башка бетин ачып жакшы амалын көрөт. Андан соң башка беттерин ачып сооп иштери көп экендигин көрөт Алла. Андан соң күнөө китептерин караса, ал жерден баары өчүп кеткен болот. Периштелер күнөөлөрдүн өчкөнүн билбейт. Күнөөлөр эстен чыгарылат.